Салам көрүүчүлөр, бүгүнкү кинохана подкастыбыздын коногу белгилүү актриса Тазим Үмүталы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдың? Жакшы, сонун. Рахмат. Биринчи эле суроом, азыркы Кыргызстандагы абалда мыкты актер актрисалар тарбиялаганга эмне керек деп ойлойсуң? Ой, блин. Азыркыларды учурдагы болуп аткан нерселерди эске алуу менен ооба чыгып атат, бар, бирок мен жеке өзүмдүн баягы тажрыйбаман айтып атам. Биз дагы кино тартып же бир проекттерди ишке ашырууда мындайча айтканда мындай ассортимент деп коебуз го, мындай көп эмес да бизде. Ар бир образга жараша бир нече баягы адамды көрө албайсың да. Бир образга бир эле же эки эле адам болот, ошонун ичинен тандашың керек. Сенин жеке оюң? Мен эң эле биринчи оюм бул тил үйрөнүш керек. Кайсыл жакка барбайлы, мейли Кыргызстанда болсун, жада калса орусчаны жаттап айта албагандар бар. Ошол минус бизге эң биринчи. Экинчиден бизде салмак, правильное питание, спорт жок бизде. Мисалы үчүн биз ошол эле окуу эмебизге барганда, окуу жайыбызга барганда, каякта информатиканын, каякта математиканын, философияны кошуп керек эмес. Актёрдуку эң биринчи келбет. Эң биринчи сиз айткандай эле, мисалы үчүн туура тамактануу. Туура тамактануу болсо адам өңү келет, мисалы үчүн. Боюн өстүрүш керек, майдаланып кеттик биз. Майдабыз. Даже мага жетпейт да, мисалы 4-5 сантиметрдей бой керек, мисалы үчүн. Ошонун баары болгондон кийин анан жанагы эле тил болобу, адамгерчилиги болобу, башка толтура. Толкун сиз деле билесиз да, өзүңүз айтмакчы, иштеп жүрөсүз актерлор менен. Эң биринчи актер болгондон кийин келбет болуш керек. Ошол эле чач болсун, ошол эле көз болсун, ошол эле терибиз болсун, ошол эле фигура. Ошонун баардыгы эң биринчи мага ошол өзгөчө айымдарга. Мен ошондой болгум келет, мисалы үчүн. Мен боюмду өстүргүм келет дагы. Мен өзүмдүн ар кайсы боксакты жебей, правильный питаниега отургум келет, спортко жазылгым келет. Актриса Кыргызстанда актрисалар кандай дегенде, мындай бирөөсү могу спортко барат, бирөөсү могу спортко барат. Бул 3 тил билет, бул 4 тил билет. Бул деген кетет деп Германияга алып кетсеңер бар ойнойт дегендей деңгээлге жетишибиз керек да. Эң биринчи ошол. Анан бизди окутуш үчүн мугалимдер өздөрү ошондой болсо деп дагы минус болбосо керек. Баары эле плюска кирип атпайбы, мисалы. Мугалимдерибиз дагы бизге ар кайсы тилден сүйлөп, мисалы үчүн. Ал ар кайсы тилден сүйлөсө биз ошол тилди түшүнүп турсак, мисалы үчүн да. Меники эң эле азыркы мечта, пландарым ушул да. Ошол тил мага эң биринчи ошол тил болуп атат. Тил үйрөнсөк, Кыргызстанды көп эле жакка барып, кино болсун, ыр болсун, бий болсун таанытып келмекпиз да. Ошондой келбеттүү актер актрисалар киного, театрга келиш үчүн эмне кылыш керек? Азыр сен майдаланып кеттик деп атпайсың? Мен ошол нерсе сен жалгыз эле сен айтпай элесиң, аны бир нече жолу уктум. Аны деле мен деле түшүнүп атам, анткени ошол бой дагы керек да. Биз деле мына фестиваль өткөрүп атабыз, ар кандай иш-чаралар болуп атат. Ошол жакка көп бир иш-чараларга катышканга дагы тил маселеси биринчи кезекте туруп атат. Бой маселеси, келбет маселеси, фигура маселеси, сен айтканын баары тең туруп атат. Ошонун баары керек. Эми ошондой актер актрисаларды көбөйтүш үчүн же ошондой келбеттүүлөрдү киного, театрга тартыш үчүн эмне жетпей атат? Андай келбеттүүлөрдү биз тартпашыбыз керек. Алар көбүнчө бой узун келбеттүүлөр оозун ачса, рахмат деңиз. Рахмат, сиз сиреткачы эле жүрө бериңизчи деңиз. Ошон үчүн алар өзүнүн ишин кылып жүрө берсин. Өзү жан дүйнөсү менен каалап театрга келгендер өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Ошол эле азыркы мына жүргөн колубузда бар эле алтын деле, биз ошону көбөйтүшүбүз керек да. Өзүбүздөн бүт от себя, да, вот от нас зависит. Зачем биякта сонун актерлор турса, биз узундарды чакырышыбыз керек. Алар жүрө берет сүрөткөчү, модель болуп, фотомодель болуп, нельзя разговаривать, рот открывать нельзя, понимаете? Мен монча көрдүм, красотка, фифа келет. Здравствуйте дегенде, до свидания дейсиң да. Мындай, не надо. Андайларды ал өзүнүн ишин кылып жүрө берсин. Биз өзүбүздүн актерлорго билбейм, кайсыл тараптан болот, ким чакырып, кандай болот, ушул эле биздин эле чөйрөдөн эле апгрейд кылыш керек да. Өзүбүз эле тазалап, өзүбүз эле баштап, ар бир өзүнүн колуна өзүн алса, мисалы үчүн мен деле азыр баштап бир 3 айдан кийин балким мен өзгөрүп кетем, мисалы үчүн. Эч кандай ботекси жок эле, эч кандай салону жок эле, адам правильный питание менен, туура уктоо режими менен, туура барган кружоктору менен эле адам өзгөрсө болот негизи. Ар бирөөбүз өзүбүздү колго алышыбыз керек деген ойдомун.
чет жактан чакырып зачем элдин санын кайра көбөйтүп. Ошон үчүн тескерисинче. Хорошо. Кино боюнча азыркы учурда эмне проекттер бар же пландалуудабы же даярдык көрүп аткан проекттер барбы? Июльдан бери тартыла элепмин деп атасың. Эмне себептен? Себеби деле жок, эч кандай сунуш жок. Кастингдер болуп эле атат, кастингтерге барбайм. Билбейм эмнеге, бирок бара элекмин кастингтерге. Эмнеге барбайсың? Билбейм, мындай чакырып, болот го режиссер бир сценарий жазып, анан ушуга ушундай типаждагы кыз туура келет деп бир мени тандап, дагы мага окшогондой бир эки кызды тандаса мен барам, чакырышса. Барып өзүмдүн болгон күч аракетимди салып, көрсөтүп анан кетем. Анан жөн эле мынтип афиша илинип турса мен бара бербейм андай жерге. Билбейм. Жакынкы арада мындай пландар жокпу? Кандай бир сүйлөшүүлөр? Сүйлөшүүлөр азыркы учурда жок, бирок 2025 буюрса чоң жакшы идеялар, проекттер бар деп көп эле баягы тааныштарымда, жанымда жүргөн адамдардан угуп атам. Ошого даярданыш керек деп көп айтып атышат. Аякта боевик дагы болушу мүмкүн деп атышат, комедиясы дагы деген сыяктуу. Ошолорго даярданыш керек. Көбүнчө өзүм терс каарманды көп ойногондуктан мушташкандарга, тебишкендерге жакынмын да негизи. Анан жөн эле өтүп кетиптир, анан тигин сүйүп калыптыр дегендер мага өтө бербейт негизи. Анан ошондой проекттер болсо, буюрса мына жаңы жылдан кийин даярданам, залга барам деп жүрөм. Азилет Акматов байкемдин залына барып, каскадерский, чеберчилик жактарды кичине үйрөнөсүң, э? Үйрөнөм. Апам ишенип атат, кой, уят болбой, мен кылышым керек деп, анан ошол дем менен, ошол күч менен кетебиз. Киного келгениң, негизи эле актриса болгонуңду кандай кабыл алды? Башында аябай начар кабыл алган жок. Ал мындай болду. Мен ырдайм да өзүм дагы баягы азырынча пока мындай жөн эле любительский ырдап жүрөм, бирок негизи баягы атам дагы апам дагы ырдаган адамдар болгондон кийин канда бар деп айтышат го. Канда бар, анан окууну бүтүп эле театрга тапшырам деп калдым. Театрга деп эмнегедир эле ушул жака жагын тарта берчү да. Анткени апам театрда иштеп мени алып барат. 3 жашымда болобу, 5 жашымда. Ошакта чоңойдуң да мындайча айтканда. Анан Дем театрында актер байкелерибиз, агайларыбыз айтып калат. Ой, сен монтип эле көтөрүп жүрчүсүң, моякта эле жүрчүсүң деп эле шылдыңдап Сен биз бакканбыз деп да. Ой, биз бакканбыз дешет. Анан ошондон уламбы же болбосо өзүм эле төрөлгөндөн эле ушул жакка келет белем, анан бир гана Кудай билет, билбейм, бирок эме болуп калды. Театрга тапшырам десем, апам резко өңү бузулду. Барбайсың театрга деди. Просто эле барбайсың деп койду. Жок, барам деп тырышып отуруп алдым. Ыйлаганда күндөрүм болду, жалдыраганда күндөрүм жок. Бүгүн Куринкеевке барабыз, ырдайсың, сен инструментально окуйсуң чак-чак деп экөөбүз келдик. Куринкеевке келдик. Келсек, Кудай жалгап, дело жабылып калыптыр. 1 саатка кечигип келем. Баягы экзамен болот деп шашпай келгемиз, а получается так, что экзамен уже бүтүп, жабылып, уже монча киши окуйт, жабылып калат. Апама огош бетер жинеген. Вообще сүйлөбөйм, туруп алды анан. Мен театрга берейинчи, мам десем, жок барбайсың, жок барбайсың. Ладно, мен кыздарга жолугуп келейин деп апамды кетирип туруп, кыргыз драма кочуп келдим. Тык кирдим. Тилек Жумагазиев агай болчу, анда директор, азыр агай эмес. Кирсем эле, кел. Ал көрүп билип калат да эми бизди. Көп эле жүрүп эле астынан жүгүрүп чыгып эле жүрчүбүз анан, тентек, эмне отурчу бас, эмнени кыйратайын деп атасың, отур дейт анан. Агай менизге каныкейин монологун даярдап келдим десем, апай, каныкейин монологун тур айт деди, анан айтып бердим. Айтып берсем, деп. Ага чейин бул каныкейин монологун эмне болуп жаттаган? Калча Сейдалиева күчтүү актриса го негизи эле. Сахнада каныкейди ойногондо калп айтпайм, бир канча бир 30-35 жолу көрдүм го ушу каныкейдин монологун. Жатташ үчүн биринчи иратка отурам, монт алып көрөм. Могул жерде калча жойнойт. Ошентип жаттап, барып Тилек айга айтып бергем. Ырда деди, ырдадым, тамсил айт деди, тамсил агай билбейм десем, могу тамсилди мен алып кел, эртең айтасың деп. Ошентип жүрүп тапшырдым, апам билген жок. Бир жума окудум. Бир жума окугандан кийин Тилек агайбы, же агайлардан бир, ай кызың бизде окуп жүрөт го деп бир айтат. Анан ошол жерден бир сыйра скандал. Анан жок, болбойт, кет, мен билем театрды. Эми ар бир эле ата-эне баласына жакшылык тилейт. Анан ал апамдын корккону. Театрга тапшырганда апамдын корккону эми театр чындыгында оор жер. Ал сөзсүз түрдө эле жаман адамдар иштейт, окуйт эмес. Оор. Театрда окуган оор. Мисалы үчүн 24 киши болуп тапшырып келгенбиз, 12 киши бүттүк деген сыяктуу да. Оңой эмес да. Анан ошентип жүрдүк, апам эл укпасынга тартылганга чейин такыр жактырбай жүрдү. Анан эл укпасынга мени алып кетишти. Тартылдым.
премьерасы болгон күнү апакем келди. Отуруп көрүп эшикке чыккандан кийин анан мен Эркин агай мактады, жеке бар будущий бар, эми сиз каршы болбоңуз, сиз неме тиги бу дегенден анан апам жана күлүп кичинен ошондон да бир жарым жылдан кийин анда бирөө берилген да мага. Ал окуп баштагандан кийин да биринчи курс бүткөндөн кийин болгон турбу? Экинчи курс бүтүп калып, анан эл укпасын ошо где-то экинчи курстарда болуп башталды. Анан ошондо анан апам мейлем ушунча баягы кинону көргөндөн кийин бул бир нерсе кылат окшойт да. Жөн эле окуп кетип калбасын деген ойдо макул болбой атканбы, чыгып ушундай бир айда чүйдө нюанстар көп болду апакемде. Бирок кийин азыр аябай сүйүнөт. Да. Азыр аябай сүйүнөт, аябай сыймыктанат. Канча 3-4 күн жок болуп, 5 күн жок болуп кетсем да съемкада мына иштеп жүрөт деп коет да, мындай ишенип. Чындап ушул жумушка жан дүйнөмдү береримди билет да. Эл укпасынга кантип барып калдың? Ой, эл укпасын да бир өзүнчө мугалимдер да каршы болуп кетиришпей укмуш болгон ал учурлар. Анда мындай болгон, бир эле окуу күндөрүнүн эле бир күнү жөн эле жүрөбүз. Бир спектакльге барып калдык. Орус драма театрына эле барып спектакль көрүп отурсак, Жамал Сейдакматованын келини Асель Чоткарайга жазып калды мага. Эме Тайзим сенсиңби, сени Султан Раев издеп атат деп калды да. Керек болуп атасың бизге дешти. Султан Раев. Ошол 2016 Султан Раев керек чакырып атат сени тибу деп калды. Анан хорошо мен барам деп эле барсам, Султан агай отурат, Жамал Сейдакматова отурат. Баары отурушуп эле анан эме деп калды. Аз эмесе бир текст берейин, кызым окучу. Ушул Жанара деген роль апасы менен бабушкасы менен жалгыз жашайт, анан Франциядагы бир сүйгөн жигити болот. Сен же апаңды таштап кете албай, же жигитиңе кете албай, ошо эки адамдын ортосунда кызды ойношуң керек деп. Анан ошентип агай жактырып спектакль коюп баштадык. Спектакль коюп эле репетиция болуп аткан учурлар эле бир күнү Сүйүн байке Океев Жамал Сейдакматова эжеден интервью алам деп Туңгуч театрына келип калат. Ал жак 2 этаж эмеспи, баягы метро Павлович. Биз астында ошол баягы Имаш Ажикул актер болуп, Жамал эже болуп репетиция кылып атканда эле Сүйүн байке үстүнө чыгып кетет. Гүлшан Молдоева эжеке чыгып кетет. Анан Жамал эже дагы кетет. И ал кездерде биз секирип, жүгүрүп, ойноп элестетиңиз, мен 16да болчумун анда. Кыпкымдай кызмын да, 10 жыл мурун элестетиңиз. Жүгүрүп ойноп жүрөбүз, Сүйүн байке улам карап аткан эсимде да. Көрсө бул эл укпасын сценарийи давно эле даяр болуп, анан кыз таппай жүргөн кескен да. Анан мынтип карасам, мындай караторлугуң, мүнөзүң, келбетиң, жүрүш турушуң прям ошол кызга ылайыктуу болду деп анан Асель эжеден номеримди алышып, анан чакырышыптыр. Бардым, ойнотуп көрдү, жактырды, утверждение кылды. Анан утверждение кылгандан кийин театрдан коюп бере болушат. Мугалимдерим баштайт, речтен мугалим Ширин Сарыгулова эжекем жок, барбайт, экзаменге даярданат деп аябай изучу болду театр. Анан айттым, Сүйүн байке, сиз келиңиз. Сиз келбесеңиз булар кое бербейт мени дедим. Анан келишти, Тилекаяга киришти, сүйлөштү, отурушту. Көпкө чейин бир сааттай нары тартып, бери тартып атты, иш кылып ошентип мени бөлүшүшүп, анан алып кетишкен тасмага. Анан ошентип тасмага бир калп айтпайын, 16-17 күн тартылгам. Бирок ошентсе деле баягы экзаменге жакындап аткан учур болчу да. Ошентип алып кетишип, тартылып, анан кино чыккандан кийин дагы театрда проблемалар болду. Аябай эле көп проблема болду театрда. Эмнеге? Ошол эле мугалимдер келбей койду. Эмне бул келбей койсо, эмне бул келиш керекпи? Баягы эле өчөшмөй, баягы эле жек көрмөй, дешипчи. Анан аягында айтышты, Жамал Сейдакматова айтты, эжекем айтты, силер актерлорду окутуп атасыңарбы? Же эмне? Кимди окутуп атасыңар? Же бул салонго барып иштейсиздерденчи? Же эмне үй салабы бар? Өзүнүн профессиясы, өзүнүн кино түшөм деп атат, түшүрүш керек, это практика. Деп атып, аягында аман эсен бүтүп, кыскасы дипломду алып, анан деп чыктык. Дипломду алдың, наконец-то. Наконец-то алдык дипломду. Анан кийин диплом алгандан кийин дагы бир улантуулар болдубу же бир башка да эмне кылыш керек деген ой? Арсен Умаралиев атындагы театрга кирдим. Бишкек драма театрына, шаардык драма театрына кирдим. 3 жыл иштедим. 3 жыл иштегенден кийин баягы кандай десем, театрга азыр деле иштегим келет, бирок бутту кармайт да. Көбүнчө бутту кармайт. Мен иштеген кездери зарплата аз. Ар эмессиң же бер эмессиң, съемкага кетейин десең жок деп кой бербей коет. Кыскасы аябай эле тартылыш болуп туруп алды да. Мындай буйрубай койду же шыгыл
бир нерсе болду. Анан мен өзүмдү кыйнаганды жаман көрөм. Негизи өзүмдү кыйнаганды жактырбаган адаммын да. Все по душе у меня. Все по настроению, по душе. Мен көңүлүмө жагып, жан дүйнөмө жагып атса кылам. Жакпайбы кылбайм. Анан бирөө эмне деп ойлойт, тиги эмне деп карап атат, тиги эмне деп атат деген жок да мендечи. Анан апам азыркыга чейин айтат, театрга иштеп кирсең жакшы болмок, өзүңө деле. Азыр эми киргизе албай кыйналып атат. Наоборот. Ооба, башында зачем деп атып, азыр тескерисинче иштебейсиңби кирип деп атат, бирок жок. Бут кармалып, мне нравится свободно плавать. Свободно плавать. Анан эми менде мындай суроо болуп атат да, бул эми актерлор бизде уже бүткөн профессионалдуу актерлордун спектакль бар деп кое бербей атат. А окуп аткан учурда мугалимдер эмне себептен окуучуларды съемкаларга катыштыргысы келбей атты? Бизге мынтип түшүндүрүшчү да, мисалы жаңы тапшырганда одноразовый стакан болот го. 1 сомдук мисалы үчүн, анан биз чай ичип аткан кружкалар, например. Силер жаңы тапшырганда ушундай пластмасса мынтип койсо бүтөлүп каласыңар. Анан окууну бүткөндөн силер кружкага айланасыңар. Силерди режиссерлор бияка ыргытып, бияка чагып, потолокко чапса дагы алардын иши. Режиссер силерди кантип калчаса дагы образ чыгарыш керек. А одноразовый стакан болгондо силерди режиссерimiz жөн эле мынтип өтүп баратып эле, например, тээп койсо эле коюп каласыңар дегендей эле мамиле болуп калат дечү да. Биз быша элекпиз, сөөгүңөр ката элек, как актер катары силер ката элексиңер. Анан штамп деген бар да бизде. Мисалы үчүн азыр актердук чеберчиликтин баардык жактарын түшүнбөй туруп, мен актер болом деп кирип алып, бир режиссердун бир образында өмүр бою калып калгандар бар. Өзүңүз деле байкасаңыз керек эми. Бир тасмадан бир жеңен ойноп туруп, экинчи тасмада жеңен ойносун, бирок башкача ойнобой, ошол боюнча ойноп жүрө бергендер бар. Мисалы үчүн ошондой болбош үчүн бизге уруксат берилбейт. Биринчи, экинчи курс уруксат берилбейт, анан бүтөөргө жакын 1 жыл калганда негизи можно да. Мени өтө жаш кезимде алып кетишти, 16 жашымда. Жалгыз эле ошол Эркин Эгембердиев мастерим ишенди. Нет, ойнойт, мейли кой берип койгула деп агайым өзү ишенип, анан кой берген үчүн да мен да кой, эми өзүмдүн мастерим болуп аткандан кийин уят кылбайын, аракет кылайын деп аябай аракет кылгам. Биринчи тасман болуп, көп нерсени түшүнүп билбей, бирок аягы аябай жакшы болгон да. Аябай жакшы болгон. Ошол агайым да кээ бир жерлеринде жардам берип, Мурат Мамбетов агай ошол жерде кайнатамды ойнойт го. Ал адам дагы жардам берип, ой, монтип ойноп атасың, могул жер сом болду, бул жерин кичине кошуп кой деп, ошол улуу адамдардын артынан дагы көп алдыга жылгам да. Анда мындайча айтканда туура эле баягы Жолдокен да мугалимдер деле в принципе туура эле айтып атат экен да. Бир чети туура. Экинчи курста Бирок 3-4кө барганда деле кое бербей койгондор бар. Көрдүңүзбү, ушул жерде болуп атат да логикачы. Мейли биринчи, экинчи курста меники исключение болуп калды. Просто ошондой болуп прям сүйүнбай экен, жок ушул кыз ойнойт деп туруп алды. Мисалы үчүн башка режиссер болгондо мени таштап деле 4-курстан бирөөнү алам десе деле кое бербей коюштары мүмкүн деген сыяктуу да. Ар кандай. Бирок директор кой берди, башка мугалимдер бар арасында. Силер билбеген. Анан алар менен акыйлашып отурганга убакыт жок го. Мейли эже деп коюп эле анан. Эмес, менде суроо болуп атат. Мисалы азыр театрга иштегениңде убакыт алат, анткени күн сайын аякта репетиция, күн сайын кечинде кайра спектакль. Биз деле драма театрга барып бир иш чара өткөрөлү десек, алар айтат да, күндүз кечке бизде ойношот, репетиция кылып, кечинде спектакль такыр бошобойт деп. Анан ошондон улам түшүнүп атабыз, команда деле ошондой режимде иштеп атат. Анда ал убакыт кармаса, негизи сага кандай экен? Театрда ойногон жагып атабы же киного тартылган жагат экен? Негизи жан дүйнөңө. Мага негизи көбүнчө кинодо ойногон жагат. Кинодо билбейм, мага свобода көбүрөөк да. Кинодо мисалы үчүн бир эртең могу эпизодду ойнойсуң дейт, ошол эпизодду окуйм. Бир 2-3 вариант даярдап алам биягыма. Анан келип жалбыз да ошондой болду көбүнчөсү. Мурат Мамбетов чык дейт. Башталгычачы, съемка башталгыча. Кана могул жерин кантип ойнойсуң, көрсөтчү дейт. Анан агай монтип ойносом кандай болот, мондай болсом жакшы болот го, агай мондай хочу десем, давай дейт. Мындай свободаны берет да. Мага ошол жагат. Театрдын деле сонун жерлери бар, бирок театрда кандай? Театрда ошол минутада кандай жашадың, бүт ал өтүп кетет. Аны кайра ойнай албайсың. Мындай кайрадан переживание, жаңы нерсени сезе албай калам да мен өзүм. Жетпей калгандай болуп берет, тойбой калгандай болуп берем да.
кинодо бир жакшы жери бир эпизодду бир нече жолу каалагандай варианттарда ойнойсуң. Ар бир образда бир мынтип карайсың, бир көз карашың башкача, бир көз карашың сүйүп карайсың, бир жының келип карайсың. Ар кайсы жерлерден мындай өзүңдү актриса катары толук кандуу сезе аласың да. Театр деле сонун, бирок тилекке каршы ошо азырынча ошондой болуп атат. Ошол нерсе сага көбүрөөк жагат турбайбы? Баягы улам кылып туруп анан эң жакшысын. Жок, негизи жок, андай мааниде эмес. Негизи жакшы актер 3 дубльга чейин ойнош керек да. Негизи мен 3 дубльдан ашырбайм. Бирок ошол 2 дубль болсо деле жашаганга жетишкенге аракет кылам да. Мындай өзүм канаттанып алсам, анан мынтип деп жүрөгүм тынчып, монтажга кетпейби, каяка кетсе да, мен өзүм жумушумду аткара алдым деп өзүмө мынтип эметип калам да, довольный болуп калам да. Болот кээде сен бир дубль менен ойнойсуң, режиссер аябай жагып калат, сага жакпай калат. Жок, снято, нет, снято. Агай, пожалуйста, да, бир жол, пожалуйста. Актерский дубль. Бирок 3төн ашырбаганга аябай аракет кылам. Анткени бул эми кандай десем, канча жылдан бери сахнада, элдин астында, камера астында жүргөн адам 3төн ашырган, бул уят да. Профессионалдуу адам үчүн бул уят. 25 дубль деле тарткан. 25 дубль тарткандар менен мен азыр мындай партнерим ким деп сурайм. Эгерде ошол мен иштеген 20 дубль кылган адам болсо, мен рахмат ойноп ойлогончу деп отказ бергем. Болгон андай күндөрчү. Ошон үчүн баягы өзүмдү мактабайм, бирок өзүмдүн партнериме ылайыктуу, удобный партнер болоюн деп аракет кылам. Хотя бы аракет бар да. Кээ бирөөлөр бар, аракет эмес, асы жок да, мисалы үчүн. Келип алып текст билбейт. Өзү укмуш эми. Кийингенин, жүрүш-турушун айтпай эле коелу, сөз жетпейт. Бирок оюнга келгенде аябай кыйнагандар бар. Ошол жөнүндө кеп кылбайлыбы? Актерлор площадкага келгенде канчалык көбүнчө кармаган ошол текстти жаттабай, даярданбай, образды алдын ала баягы ачып көрүп, алдын ала даярдык жок келип алганда бүт команда күтүп атат. Эми биз түшүнүп атабыз, бир командада толук метраждуу тасма болсо, ал 40 киши, 40 плюс да. Анан ошол жерде канча техника турат, канча адамдын канча убактысы, анан актерлор келди даярданбай. Сен учуруң кандай, анан даярданбай келген актерлор менен иштөө кандай? Ошол жөнүндө айтып берчи. Мен эч качан текст жаттабайм. Мисалы үчүн үйдөн жаттабайм мен текст. Мага эң башкысы ошол кинонун мазмунун түшүнүп алуу, ким менен ойнойм ошону билип алуу. Билем да ар бир актердун деңгээлинен ким кандай ойнойт, кызбы, эркекпи, ким менен кандай ойносоң болот, ким менен кандай. Кээ бир актерлор импровизацияны аябай жакшы түшүнүп билип кеткендер бар, кээ бирөө таптакыр түшүнбөгөндөр бар, мисалы да. Ошолорго жараша даярданып болот. Мисалы үчүн көп адам ойлойт, текст эле жаттап алсам кыйратып коем деп. Жок, аны түшүнүш керек да еще. Партнер менен ойноп атканда көзгө карап ойнош керек дегенди билишпейт. Мисалы үчүн актер сага мынтип көзү менен жардам берип мынтип алып турса дагы, сен унутуп атсаң да башка сөздү кошуп кете бересиң. Жакшы нерсе да. Кээ бир актерлор бар, мынтип көзүн ала качып ойногондор бар. Мисалы ошондой актерлордон жүрөйм мен. Сүйүш керек болсо сүйө албайсың деп. Сүйө албайсың. Карабай сүйгөндөр бар, мынтип сүйгөндөр бар. Мисалы да. Көз менен көз бири-бирин карабаса кантип сүйөт адам бири-бирин, мисалы, туурабы? Сүйлөбөй көз менен жеткириш керек болгон кадрлар болот. Кантип ошол сүйүүнү ар бир каармандардын, ар бир образдын өзүнүн бир сүйгөнү бар да. Ал актер сага жакса деле, жакпаса деле сүйүшү керек да. Кантип ошону ички дүйнөң менен ошону алып чыгып, анан образды тартуулайсың, сүйүп аткан образды тартуулайсың. Кандай десем, мага жакпаган актер болсо деле мен эгерде мындай прикосновениясы жок болсо сүйүп кое берем. Анан мага жакпаган актер келип анан кучакта десе, анда кичине чатагыраак. Жок, кучактап ойноп бере берем, бирок кичине кыйналам да өзүмчү. Кээ бирөөлөр бар да, мисалы, негизи эки адамдын ортосунда мамиледе эркек инициатор болуш керек да, туурабы? Бизде кандай азыр? Актер болобу, башка болобу, жашоодо болобу, эркектер тескерисинче артка кадам ташташат, биз астыга жулунабыз да, ошол туура эмес нерсе да. Кинодо деле ошондой. Бирөө мынтип уялып деп, араң деп тиймексен болуп болотсун, сен да естественно ойногуң келбейт. Туурабы? Мисалы үчүн. Мен ошондойм. Мисалы үчүн жана эле сизге айтып кеткендей, бир нерсени кылсам мен же кылам, майын чыгара, же таптакыр тийбейм да. Биздин деле көп эле актерлор ушундай болсо деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен антип кыз менен сүйүшүп ойной албайм деп эле
дагы кет да. Анан келип алып, анан сенден уялып, анан кайра сени огош бетер уялдырып, ушундай мырзалар бар. Чынында азыр ушундай жигит болуп ойнойсуңар дегенде партнерим ким дейм сразу. Анан бул дегенде нормально деп ойноп кое берем. Анан жакпагандар болсо барып, акырын сөзгө тартып, баягы эле мен аракет кылып ушундай да. Мырзалар азыр ушу артка кетенчиктеп калган мырзалар болуп калды көбүнчө эми. Вот. А негатив кылыш керек болсочу? Ой, негативді терс кармандар оңой эле кылып коебуз да. Терс карман. Эмне ичиңде бир ой менен ошол негативди ойноп аткан учурда мындай кандай ойлор басат, кандай бир мотивация болот, кандай бир ичиңде эмне болуп аткан болот ошол маалда? Образың ичимде кадимкидей жүрөгүм лакылдайт. Эң биринчи эле актёрдун кушу да. Жүрөк мояка келет, мояка чыгат. Бетин кызарат, колун, бутун кадимкидей муздап, эметип чыгасың. Мен бат нерв болом, баттарайм. Эми актёрго керектүү терминдер да. Баттарайсың, кээде кандай десем, кээде ойноп бүтүп туруп ыйлап салам. Мен ыйлагыракмын, боорукер, аябай боорукер адамга берем. Наверное, вы не думаете, что я такая, бирок эме да, кээде болот өлө ойноп жана сиз айткандай жерин мушташып чап монтип бүтүп туруп стоп деген анан өңгүрөп ыйлайм отуруп. Чыгарып анан деп салып анан деп калам да. Техникага салып ыйлаганга туура келет. Техникага дегеним мисалы үчүн академиялык окуудагы. Ооба, сиз мисалы менин партнерымсыз, каарманымсыз. Мен сизге сүйлөп анан взглядты алам, допустим взглядты алып туруп, бирок сизге айтып аткан нерсе бүт могул жерде айланып аткан болот. Мен сизди карабай туруп, биякты карап, бир нерсени ойлонуп туруп, анан ыйлап салган учурлар болот. Мисалы үчүн техникага салып деген бир точканы карап болобу, допустим, эшикте шамал болуп атса, шамалга чыгып туруп, шамалга көзүң тозосуң. Ушундай бир ар кандай өзүнүн болот. Кээде таптакыр бияң пустой болуп калган учурлар болот. Ушунчалык пустой болуп калат, как будто ты не живой человек. Болот ошондой. Мындай деп сен бирөө салып чымчып атса да жаш чыкпай калган учурлар болот. Ошондойдо техникага салганга туура келет. Жанагы эме колдонуп көрдүң беле, жанагы каплелер бар го? Жок. Анысы жок эле. Пияз, Мен ошондойлорду болгон андай команда. Кеңес Тамсыкова жок дейм. Это уят, да, это лажа, да. Актриса илей албаса, это уят. Айбек Байке деле айткан мага. Айбек Байке менен бир клипте иштеп калдым. Актриса ыйлаш керек. Я говорю, туп-тура айтып атасыз. Ыйлаш керек актриса дегенчи, анан келип капли деп анан менин оюм боюнча Толкунжай актерлорго полный комфорт бербеш керек, тескерисинче. Или это в моем случае. Мисалы үчүн мен актриса, мен бүтүн көтөрүп отурушум керек, мага кофе, мага сигарет, мага чай деген не знаю, бул уу жоктукка эле кирет деп ойлойм. Актер деген өзгөчө могу тасмада ойногон, экран аркылуу адамдарга ошол өзүнүн играсы боюнча бүт сезимдерин жеткире турган адам сөзсүз түрдө бир дискомфортко учурап туруш керек. Сөзсүз түрдө бир дискомфорт болуш керек. Аябай суусаган актер болуш керек, аябай тамеки чеккиси келген актер болуш керек, аябай туалетке баргысы келген актер болуш керек. Ошол актердук чеберчиликке аябай түрткү жардам берет. Менин случаим ошондой. Анан келип мага жаздык бергиле, мага мынткиде дегенди мен өзүм жаман көрөм негизи. Ушул жерден суроо. Актрисалардын көбү площадкада жүргөндө эми биз үчүн, аялдар үчүн суроо да. Кандай десем, биз эми экрандын кандай десем, камеранын артында жүрүп атабыз да. А силер башкы каармандын образын же ошол эле күчтүү бир образдарды жаратып же бир күчтүү сценалар болуп аткан учурда этек киргелгенде кандай ошол учурлар кандай кылып ситуациядан чыгасыңар? Критический дни башталганда ошол учурлар. Мисалы бул эми биздин көз каранды эмес да бул ситуация. Бул деген жалпы эле аял заттын жашоосундагы бул анан эми бир жылда бир эмес, бул ай сайын кайталанган нерсе. Анан сен алдын ала аны эч кандай токтотуп да кое албайсың. Ошол учурларда болгонбу сенде бир ситуациялар? Чоң бир маанилүү бир эпизоддо ойнош керек, бирок сенде ушул ситуация эме болуп атат. Учур болуп атат. Театрда эмнеге окуйт актерлорчу негизи? Өзгөчө ошо практикасы бар чөйрө бул театр да. Искусство институтуда эмес, анткени аякта практика азыраак. Кыргыздарда көбүрөөк мисалы. Биздики мындай учурлар болот да съемкада. Мисалы үчүн азыр чечинишим керек болот, ой балдар көзүңөр жаап турасыңар деп айтпайм мен, например. Мен өзүм ишимди кылып атам. Ал карайбы карабайбы, мисалы өзүнүн проблемасы деген сыяктуу да. Ошол сыяктуу эле
мисалы үчүн сиз азыркы айткан критические дни. Менин оюм боюнча ар бир актер площадка ичиндеги окуяларды өзүнө пайдалуу окуя деп санаш керек. Критические дни болуп атабы, значит ошону да сен пайдалуу кылып колдонгонду билишиң керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн ошол жерде мен сиз айткандай жана кыйкырган жерлер болобу, бирөө менен мушташып аткан жерлер болобу, критические дни мисалы көрүнүп калды деп койгон. Уялбаш керек да анда. Значит, ошол сенин ситуацияңа бул плюс бир керектүү бир дагы бир жагдай да, түзүлүп калды өзүчү. Мисалы үчүн деп эсептеш керек деп ойлойм, менин жеке оюм. Андай учурлар болот, мисалы үчүн ойноп атканда паригиң түшүп калат же шымың шыпырылып кетиши мүмкүн, допустим. Там ушул эле тарткан лифчиңдин арты чечилип кетсе, анын бүт баарын ошону оюңга айланыш керек да. Анан ой, кечирип коесуңар деп кирип кете албайсың. Туурабы? Сөзсүз түрдө баары карап турат сени. Баары карап турат сени. Ошол жерден импровизация деген бар. Чече каласыңбы, ала каласыңбы, ошол аккан нерсең менен ойнойсуңбу, бир нерсе кылып. Эл сени көрүп туруп, значит, режиссер ушинтип койгон экен деш керек да. Мен ошентип кабыл алам, мисалы үчүн. Эми меники анчалык оор кырдаал боло элек. Бирок бизге кулак мээбизге 4 жыл ошону куйушкан. Сахнада ойноп атканда шымың шыпырылабы, лифчиң чечилеби, париң түшүп кетеби, такма тишиң түшүп кетеби, сөйкөң үзүлүп кетеби, кулагыңан түшүп кетеби, играй дечи, играй. Импровизация. Главное смысл ошол спектакльдин мазмунунан чыкпа. Бирок окшоштуруп билип кетиш керек дечи. Ошого үйрөнөсүң. Да бир суроо да, ушул силерде мисалы башкы ролду ойноп атасың. Жана КПП түзүлөт го. Ошондо сурайбы? Сеники качан келет деп эске алчу учурлар барбы? Негизи эч ким сурабайбы бул ситуацияда? Кинодо эмнегедир сурашпайт. Бирок мен канча жыл мына вокалга барам, канча жыл машыктым. Мага бир жаккан жери менин вокалда мугалимдер бүт мырзалар да. Бирок баардыгы критический дни болобу, сөз түрдө айт 2-3 күнгө бошотом. Ырдаган болбойт. Бул өтө зыян да үнгө. Бул үндү биринчи үндү бузат. Жанагы балдар подростковый учур болуп, жаңы критический дни пайда болуп, жаңы мына башталып атканда аябай кыйкырып туура эмес, тондон чыгып ырдап койгондордун үнү связкалары сразу үзүлөт. Ошол именно вокалга келгенде туура да. Нет, эс алдырышат. Мен деле өзүмдүн балдарымды баягы ар бир өзүнүн мугалиминен көргөн нерсени айтылайт да. Мисалы, менин деле кыздарым бийге келип бийлешет, аябай кыйнайм. Разминка кылам, буттарын чоюм, секиртем, жаткырам, турдуруп кыйнайм. Бирок критический дни болуп айткыла бошотом деп айтам. Бирок кээ бирөөлөрү болуп атса деле айтпай эле, келип эле баш бербей эле жыргап эле жүрүшөт да. Бирок негизинде туурасы эс алыш керек. Бул өтө зыян өзгөчө айымдарга. Айымдарга аябай зыян да. Голос бузулат. Эң биринчиден эле үн. Актерго, ырчыга үн керек да, эң биринчи. КПП түзүлүп атканда бизде азырынча сурашпайт Кыргызстанда. Менде боло элек андай. Вообще болбоптур, азыр ойлосом. Эми менде дагы үн бузулат деп калбадымбы? Ден соолук кандай актерлорго театрда болобу, кинодо болобу, талаада жүрөбүз да. Кинодо көбүнчө талаада жүрүп атабыз. Ден соолукка кандай кам көрөсүң, кандай учурлар болот? Сага ошол зыян келтирип, үшүп калган, ысып калган учурлар көп да. Ошондойлор ден соолукка бир таасирин тийгиздиби? Мен негизи көп үшүбөгөн адаммын. Негизи үшүкчөлгө кирбейм да. Бирок болушунча аракет кылам жылуу жүргөнгө. Бирок сөз түрдө жанагы площадканын ичинде болуп калганда, мисалы, бутум жылуу кармай албай калам. Ошондой учур болот. Башка жерлерде башым, мойнум бүт ачык жүрөр, бутум жылуу болсо, мага ошол маанилүү да. Бутум, главный бутум жылуу болсо, мен оорубайм, билем да. Бирок съемка учурунда жана призрачная любовь деп списогумда жүрөт, ошол тасмада крышанын үстүндө призракты ойногом. Өлүп калган призрак вообще жок, бирок жып жылаңач, ичимде жалгыз гана астыңкы бельем бар. Бутум жылаңач, үстүндө мындай эле шөлбүрөп эле бир көйнөк кийгизип койшкан. Таңкы 5ке чейин крышанын үстүндө турган. Эсимде да. Таш, прям таш. Кошмар. Ошол шифрдин үстүндө турган. До утра турган. Кайсы мезгил? Так, кайсы мезгил болуп калды? Кайсы айда? Жаңы карап турганда, Публикацияң июль деп турат. Июль деп турабы? Июль анда. Июльда. Жайдан күзгө деп ошо жанагындай эле. Жайдан күзгө кирип аткан учур болчу. Секирип убакыт өткөрүп тартканбыз. Анан тоңуп калдың. Анан эртең менен сага плед беришип
ысык чай беришет. Иштен кийинбей. Жок, эми ишип атсам да ишкен жокмун деп тартылып бүттүк. Кадимкидей эле кийинип алып эле кеттик. Эртеси күнү кайра келип эле ошол кейпиме киймей, келмей. Анан мындай болгон эме бар. Цементтен жасалган тапчан бар. Ошого мен жаткырып туруп, анан жана бетимде гримди 40 мүнөт жасайт. Элестете бериңиз. Мындайынан жатам. Эми как котенок туруп берет, мындайынан жатам. Каскадерлорумду кийзеп, тизем көгала, бүтүн көгала. Ушул тасмадан аябай кыйналам, анткени призрак деген учуп жүрүш керек экен да. Ал деген жерден баспайт экен да. Учат экен, үстүнөн кубап, бирөөнү муунтуп, андан кубурап ашып, бияка кубап, тияка кубап. Ошентип атып, эми үшүгөнүбүздү айла жок, кечинде үйгө келип жок дегенде деп тазикке ысык суудан куюп, бүтүмдү малып, кичине ошентип өзүмө кам көрүп аттым, айла жоктон. Башка съемкаларга барганда баягы мүмкүнчүлүк болгондо эң негизгиси бутум жылуу болсо жүрө берем. Өтө чүңкөлөнүп жүрө албайм, кыйналып кетем. Бутум жылуу болсо, бел жагым жылуу болсо, ошентип эле жылууланабыз. Анан ысык чайдан башка эчтеке жок. Чай, бут. Негизи анан эмеденчи, площадкада мисалы ооруп калган учуруң болуп калса. Ооруп калган учурда до конца иштегенге аракет кылам. Ооруган боюнча. Ооруган боюнча. Ооруп өзүмдүн эле мастерим Эркин агайымды ар дайым мактап келем. Жакшы нерселерди үйрөткөн да, мындай чоң атаң, бир чоң апаң айткан, жаштар билбеген нерселерди айткандай болуп, биз кабыл алып, аябай жакшы да, пайдасы көп тиет. Агай бизге айтчу, эч качан орунду багып жатып албагыла депчи. Канчалык багып орунду бөпөлөткөн сайын ошончолук силерди жыга берет, кулай бересиңер, жата бересиңер депчи. Азыр кирип болобузбу, эчтеке болбойт деп коюп жүрө беребиз биз иштеп. Өзгөчө ошо агайдын курсу, башка окуучулар, башка актерлор билбейм кантип экен, бирок ошол биздин курс өзгөчө, Эркин агайдан бүткөн курс. Жан талашып, ооруп атсак да, грипп болуп атсак дагы, жана сизге айткандай эле грипп болот да, значит менин каарманым грипп болоттур деп коюп эле ойлоп жүрө берем да. Аракет кылабыз эми. Эми грипптен төшөккө жатып алыш уят го. Андан деле жаман оору менен ооруп жүргөндөр бар, Кудай сактасын. Эң негизгиси ошо грипп болсок дагы ошол иштеп, эч кимге билдирбей, ошентип ооруну тоготпой атып анан кетиребиз да ошентип. Эми ушул жерден дагы бир суроо, канча травма алдың? Мисалы сенин каарманың көп учурда өзүң айткандай тепкилешип, урушуп, жанагындай призракты да ойноп атасың. Канча травма, сынган жерлериң болду? Эң биринчи эле ошо жалбыздан могу талым чыгып кеткен. Бирок 2-3 секундка жетпей эле ошол каскадер байкелерим азыркыга чейин жакшылашабыз, Адилет байкенин балдары. Эме Тайзи карасаң мен деп турдум. Деп туруп салган эсимде да. Ошол могу оң жагым чыгып кеткен эсимде. Могу призракты ойногондо эми травма деле алган жокмун. Бирок баягы бут көгөрмөй, бияк көгөрбөй, бияк көгөргөн эле болбосо, мындай аябай деле чыгып кетип, сынып кетип деген болгон жок. Кудай сактасын. Башка тасмаларда деле андай болгон жок. Жалбыз сериалында деле мо 3-сүндө аябай мушташып, тытышып аттык. Мо тизем бүт эле жара негизи меники. Айла жок, на колени кие албайсың съемкада. Жара, тытык, бияктарымда шрамдар көп негизи менде. Бирок шрам боло берсин, главное сынбасын деп коюп жүрөм. Главное бетиң таза. Главное бет таза. Бияка кийинбей бет таза. Анан бүттү ошол эле. Урунмай, кагынмай көбүнчө. Ошол чыгып кетип, сынып кетип деген Кудай сактасын, болбой эле койсунчу. Площадкада эркектер көбүрөөк жүрөт да, кинодо. Театрдын ичинде баягы бүт эле ичинде окуучулар деле баары көп жүрүп атат. Кинодо дейли өзүнчө площадкада мен оюмча 70% эркектер болот. Көбүнчө учурда. Анан болобу ошол учурларда эми бир кино плюс-минус 1 ай, 2 ай тартылат. Ошол 1 ай бою баягы команда менен кечке чай да ичип, кайра обед да кылып коюр, кайра түнкү съемкалар болуп калат, же выездной съемкалар болуп калат дегендей. Жеке сага тийишкен учурлар кандайга кабыл аласың, же болобу андайлар, болбой эркектер тараптан? Тийишеби деги? Же башка ошол командадагы кыздарга мындай тийишип, мындай мен айтайын дегеним, бул сен каалабаган учурдагы ситуацияларды айтып атам, же башка кыздар каалабаса ошол жактан ошол командада ошондой ситуацияларды көрөсүңбү, кандай кабыл аласың ошолорду? Мен өзүм негизи жанагы кээ бир балдар бар го, кандай десем, өзүн кыйын сынып келип тийишкен балдар болсо нар ойно деп эле айтам бетине. Болгон андай учур бар.
сени жеткирип койсо анан номерин берет деди го, анан сен момундай балдар жактырбайт экенсиң, демек мени жактырарсың дегенде йо дейм да. Жөн эле койбойсуңбу деп эле бетине эле айтам. Анан мен назданыган, уялып деген менде жок. Жакпаган адам бетине эле айтам менчи. Мындай эркектер болот, мындай мырзалар болот, кадимкидей жөн эле адамга адам мамиле кылгандай эле мамиле кылса, тескерисинче ошол адам мага көбүрөөк жагат да. Мисалы үчүн жөн эле чай ичип келели, бир нерсе жейсиңби, например, болот го, жөнөкөй коллега катары. Жөн эле коллега катары сенин үстүңдө кийимиңди карап, курсагыңды карап, кичине кабак кашың карап турса, ошол мен үчүн ben настоящий мужчина деп кабыл алам да. Анан ойду сүйлөп, айды алып берем, күндү алып берем дегендер мындай кечирип койгула, бирок азыр андайларга ишенбейт да эч кимчи. Баягы көп эле тасмаларга барып калганда, азыркы учурда өзгөчө кадр сыртында менден кичүүрөөк кыздар иштейт көбүнчөсү. Баягы мурда мен кичике болсом, азыр алар менден кичике болуп калып, баягы мен эже болуп калып, анан мен да ошо көп көргөндүм, эже болуп калган. Ооба, эже болуп калып, анан балдар келип кыздарды мынтип кармалап, ойноп, ушинтип сезимдерин билдирет го. Бизде ушул нерсе жаман да. Толкун вот сүйөт десе эле обязательно жулкулаш керек, чачынан жулуш керек, башын сууга малыш керек, ушундай да. Биздин кыргыздардын сүйүүсү ушундай да. Агрессивный да, народ ушундай да. Ошондой случайларды көргөндө, я всегда заступаюсь, всегда барам, всегда ордуна отургузуп, кызды дагы баягы эметип кетпесин деп, аны дагы сен дагы жөн жүр деп, мынтип кичине өзүм андайларды жолутпайм. Анан дагы бир байкашым боюнча кайсыл коллективге барбайын, меники мырзалар менен достук мамиле көбүрөөк болот. Ошон үчүн баягы дос жигит, дос мырза сага келип сүйөм деп айтпайт да. Дос это дос. Ошон үчүн меники мисалы 10 бала болсо, 10-9 дос болсо, бирөөсү балким сезимин айтышы мүмкүн, айтса айтты, айтпаса анысы деле дос болуп кетет дегендей да. Кыздарга караганда мен мырзалар менен көбүрөөк тил табышам, мырзалар менен көбүрөөк сүйлөшөм, мырзаларга көбүрөөк ишенем эмнегедир. Ошон үчүн мага мындай тийишкен мырзалар мени анча тааныбаган мырзалар болуп калат да көбүнчө. Мен аябай жакшы таанып эметкендер, мындай көбүрөөк сыйлагандар, балким жакшы көргөндөр сезимин дос катары башкача билдиришет. Мага жаккандай билдиришет, мисалы үчүн сүйлөө аркылуу, жакшы сөз аркылуу. Анан ошол эле биздин жигиттер жакшы эле өзүнүн мырзалыгын көрсөтүп, жакшы мындай сезимдерин билдирсе, оңолобуз го деп ойлойм негизи. Ошо мырзалардын эле колунда негизичи. Кыз эмне, кызды бирок кээ кыздарга да агрессивный эркектер жагат, это правда. Бар ошондойлор. Именно ошо жулкулап сүйгөндөрдү жактырышат. Мен андайдан башыман өткөн, ошондуктан мен андай нерсени каалабайт элем да эч. Кайсы проектте иштеген жактысыңар? 17 тасмага тартылыптырсың. 17 жалпы деп атабыз, 17-20 деп коелучу. Ошонун ичинен 4 сериал экен. 15 бул толук метраждуу тасмалар экен. Сериалды өзүнчө карайлы, сериалдын жашоосу өз башкача, узагыраак, каарманы дагы узагыраак. Кинодо кайсы команда менен же кайсы режиссер менен иштеген жактырдым. Сериалда бул сөз түрдө эле жалгыз. Өзүмдүн каарманымды өзүм төрөп, өзүм багып, өзүм өлтүргөндөй эле болдум да, мындай. Бүт кыял жоруктарынан баштап калууларына чейин мен сезе билдим. Ошол сериалдардын ичинен ошол Назирага эч ким тең келбес. Чегип да көрдү, ичип да көрдү, машина айдап да көрдү, сүзүп да, мушташ бүт башынан өткөрдү да, мындайча айтканда. Тасмага келе турган болсок, тасманын ар бирөөнүн эле өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, бирок мен үчүн ачылыш болгон, мен үчүн мындай кызыктуу болгон ошол эле Призрачная любовь, мен призракты ойногон жерим, Чыпалак балада атка жолой алчу эмесмин толкунча. Режиссер 1 унчуккан жок, 2 унчуккан жок, 3 унчуккан жок да, эң анда кыйкырды. Эркелеп отура бересиң да деп монтты. Монтип отуруп ыйлап бердим биринчи. Анан всё дедим. Слишком эркелеп кеттим окшойт деп туруп, анан атты кучактап баштап, анан сылап баштап, ошентип көнүп, анан ойноп кеттим да. Мен үчүн бул жөн гана жаккан тасмалардын арасында эмес, бул тасмалар менин жан дүйнөмдө коркунуч сезимдеримди дагы жеңгенге жардам берген тасмалар да. Ошон үчүн мага өзгөчө ошол эсимде калган ошо Акыл кара чач каарманым, ошол призрак, андан сырткары
Особнякта Асхат байке менен ойногон тасмам актрисамын деп ойнойм деп кыйын болуп барып алып анан кайра өзүм уялыпчы ролевой костюм кийгизишет го кийип алып монтип элди сиз айткандай 70% эркектер баары мени карап алган деп турам артым ачык жан башым ачык бүт ачык жок ойнойм деп ошондой өзүмдүн страхтарымды жеңген тасмаларга көбүрөөк басым жасап көбүрөөк жактырам да страхтарымды жеңдим десем болот мындай коркунуч уялуу сезимдерин мындай бир шагтастан аттап жеңе алдым да ар бир тасманда сага эме болуп берип турбайбы жашооңо дагы көп салым кошуп аябай сонун өзгөчө атка көнгөнүм машина айдагандан коркпой көнгөнүм ошонун баары эле чоң эле жеңиш азыр эми права алдыңбы права ала элекмин бирок билесиз права албай туруп эле айдап жүрө берсем эмне эле болчу да деп кайсы режиссер менен иштеген жакты мындайча айтканда актер менен тил табышып туура багыт коюп туура задача койгонду билип анан ошол эле учурда образды жакшы жаратканга жардам берген түрткү болгон ким болду мен өзүм ызы чуу адам болгондуктанбы же өзүмдүн канымда ошондой атам ошондой болгончуму билбейм бирок мага Мурат Мамбетов менен иштеген аябай жагат биринчиден баягы улуу адам экинчиден эмоционалдугу өтө бирок ошол бизге жардам берет да давай деп монтип прям сен менен кошо кирип сен менен кошо чыгып турганы мага удовольствие да мага рахат бирок ошентип сага жардам бергенин артынан монт ойно деп дрессировать этпейт ал сени ал жөн гана жаныңда туруп ошол сенин демиң менен дем күчүң менен күч болгондо болбосо сага толук кандуу свобода берет жыргап ойнойсуң агай мону кошом десең давай депчи үст үстүнөн коштуруп ушинтип прям мындай апыртып көркөмдөп ушинтип ойногонго ошол Мурат агайдан көбүрөөк эме удовольствие алгам Сүйүн байке тескерисинче Откеев аябай скромный аябай спокойный ызы чуусу жок ооба акырын мынтип направление берип коюп карап отура берет тоже комфортный режиссер бирок бул эмоционалдуу эмес комфортный режиссер да эмоционалдуу жактан ошо Мурат Мамбетов менен иштегенде мындай чындыгында тасмадан сырткары да бир өзүнчө бир удовольствие аласың алардын айтып берген окуялары алардын ошол бизге берген сабактары ошол чай ичип отуруп деле бир дагы бир сага жардам бере турчу бир нерсени айтып ийип деген сыяктуу да биз жашпыз да азыр Эркин агайым айтмакчы биз губка болушубуз керек идиш жууган губкадай болушубуз керек да бизге мынтип бир информация тамызды биз алышыбыз керек ошонучу мынтип өткөрүп ийбеш керек да азыр андай эмес да бүт алыш керек надо все глотать надо брать да анан азыр кайсы режиссердин оозунан кандай пайдалуу сөз чыкпасын ошонун баарын жутуп алып калганга аракет кылам да анан ошолордон ошол Сүйүн Откеев аябай спокойный жакшы режиссер направленияны да аябай түшүнүктүү туура эч кандай мындай 2-3 сөздү кошуп ашырып ийбестен жакшы түшүндүрөт да Мурат Мамбетов анан Сапар Сайназаров байкем сиз айтып калдыңыз го көп иштешип калыптырсың деп эң биринчиден чыгармачылыкта жүргөн адам болуш керек деп айтылат го негизи эң адамдардын адамы да ушу Сапар байкечи мындай кандай десем мен режиссермун сен актрисасың анан мен айтып атканда башы ийти бул деп мындай кагып силкүүсү жок кадимкидей өзүнүн баласына өзүнүн апасына келинчегине мамиле кылып аткандай кылат и сөзсүз түрдө андай мамиле ар бир актерго жагат кантип жакпайт туурабы мисалы келип сен мындай кыл давай деп сага кошулуп ошо сен менен кошо жуурулушуп ошондой режиссерлорду мен баалайм сен жан дүйнөңө кирип кыла алабы кыла албайбы кээ бирлер мисалы үчүн жөн эле кыйкырып сөөгүп эле сени даже иштеткенге даже настроениеңди дагы түшүрүп салышат да андай эмес да мындай билбейм негизи эле менин ошол чыгармачылык жолумда режиссерлордун баары эле сонун экен азыр ойлонуп атам ошончу азыр ойлонуп атам эми ушундан улам эле 5 мыкты партнерлор ким иштешкен сага комфортно болгон жана өзүң айттың го сен ким экенин билип туруп эле айырмасы жок ким экенин билип туруп эле сен окей деп иштей берем деп айттың го жана ошол кимдер Өмүрбек Израилов менен көп иштешип калдым азыр эми Өмүрбек байкем театр актеру болуп башкача болуп өзгөрүп калдыбы ата болду күйөө жолдош болду мындай абайлап эми келинчеги менин курбум болсо дагы абайлап мамиле кылам
бирөөнүн үйлөрүнө түшкөн туура эмес негизи. Эме деп коесуң да сүйүү тиги эме сценаларды мурда кенен эле ойночу элем. Азыр деле ойнойм. Жок, эгерде мисалы өмүрүңө өкөм ойнойсуңар десе ойнойбуз. Ал жактан мындай субординация именно сахна ичинде субординация кармаган болбойт. Мындай жашоодо сиз көрүп калсаңыз керек, Өмүрбек байке экөөбүздү көргөндөр апей силер байкеси карындашсыңарбы деп калышчу да. Окшоштугубуз дагы бар, харизмада дагы, характерде дагы, тилде дагы. Анан Өмүрбек байке мага жигит да боло турчу, байке да боло турчу, агай да болуп калды да магачы. Биден ассистент болуп калды. Эң биринчи эркек партнер ушул Өмүрбек байке мага. Кандай нерсе айтсам, давай деп туруп илип кетет да. Экөөбүз бири-бирибиз менен такыр жүдөбүз. Ал дагы мен дагы. Таптакыр бири-бирибизди жүдөт талбайбыз да, жүдөтөлү десек дагычы. Мырзалардан ошол адам анан улуу актерлордон ким менен ойнодум дагы мырзалар менен. Өмүрбек байке аябай жакшы партнер. Кыргыз драмдагы бизге агай болгон актерлордун баардыгы эле ичи кылып мындай да, кыргыз драмдагы ошол мага сабак берген, биз астында окуп алар үстүндө иштеп калышты. Кыргыз драмдагы көбүнчө актерлордун атын укканда мен о давай дейм да. Анан училищаны жаңы бүтүп келген, же болбосо окуп жүргөн, же болбосо окуп бүтүп жаңы театрга киргендер болсо, кээ бирөөлөрүнөн мындай деп кичине аяк тартып калган бар. Бирок точно могу деп сизге айта албайт атам, анткени бар эле сонун болуп атат, бирок жаман болгондорун айта албайм да, блин деп. Айтып койсоң болобу? Жок, айтпай эле анан түшүнчүп тиги вообще актриса болбойм деп анан барып муну өлүп алышса. Андайлардан алыспыз. Театрда иштеген, өзгөчө 5 жылдан өйдө, бир 10 жылга жакын театрда иштеген ар бир актер күчтүү азыр бизде. Мындайча айтканда, тажрыйбалуу актерлор менен иштеген комфортно. Конечно. Кандай болбосо дагы. Агайларым менен жана речтен берген эжем, Альбин Жемен Тайжем болуп ойноду эмеде жалбызда. Экөөбүз илип кетебиз да, мындай бир линия менен. Мындай какап жок андай. Текст жаттабаса деле, мен жаттабасам деле экөөбүз бири-бирибизден түшүнүп илип кете беребиз да. Мисалы ошондой тажрыйбалуу театрда иштеген, өзүнүн жумушун мыкты билген актерлор менен иштеш алда канча сонун да. Сонун, чындыгында сонун. Анан кээ бирөөлөр бар, өздөрүн слабый экенин билишет, бирок мен слабый экенмин деп отура берген да болбойт. Биз деле убагында слабый болчубуз, бирок иштеп до сих пор кол үзбөш керек да. Иштен кол үзбөй издене бергенде эле актер калыбына түшөбү дейм да. Биз эми сырттабыз да. Кээде угуп калам мындай. Эми любой эле жерде интрига бар. Ошол кандай сен ошондой бир театрдын ичиндеби же кинодо кээде бир интригалар болуп калат го, ошолорго кандай кабыл алып, кандай ошолор менен кандай десем, алака түзөсүң же бүт баарын тең кесип саласыңбы ошондой ситуациялар болгондо? Сен аралашкан болуп калсаң же башкалар жөнүндө кеп болуп калса? Мен негизи кандай десем, интрига ооба сиз айткандай эле постоянно болот. Бирок мен жөнүндө бир нерсе бир ушак болуп чыгып кала турган болсо же сен айтып турсуң деп чыгып кала турган болсо, мен сразу беттештирип эле дейм. Мисалы үчүн артынан айткан нерсең кантип бетине айта албайсың, туурабы? Бар да ошондой адамдар. Артынан айтып туруп, ой, я такого не говорила деп акыры мынтип кетишет. Мисалы мен андай жаман көрөм. Жанымда жүргөн окуучуларым болобу, туугандарым болобу, бүт баары билишет, бетине айтып салам. Ал адам жаман көрөбү, жакшы көрөбү, это меня не волнует мындайча айтканда. Мага жакпаган нерсени жаккан жок деп айтам. Жаккан нерсени жакты деп дагы айтканды үйрөндүм баса. Башында мындай, блин, тете жөлө жагат, мисалы үчүн же тете актер байке жагат деп жүрө бересиң. Анан ошо боюнча калып калат ичиңде. Көрсө өзгөчө биздин чыгармачылыкта айымга келип восхищениясын айтса бул өтө сонун нерсе да. Мен ошого көнө албай жүрүп, кийинчерээк көндүм да. Бетке минустарын айтканды башынан эле билчүмүн. Анткени театрда окуп жүргөндө эле мен баарын старостада болчумун да, бүт баарын бетин айтып ошондон калып таанышып калып, анан ой Тазим бетке айтат деп агайды айт деп бүт баары бири-бири жөнүндө жашыргандарын айтчумун мен. Но монтип атат, агай монтип атат. Анда эмнеге бул мынтты, давайте ошону чечели азыр деп, анан эркектерди да беттештирип отургузуп ушинтип чечишибиз да. Анан кийин восхищенияларды айта албай жүрүп, анан ошол чоңойгондун деле белгиси ошол болсо керек. Азыр кадимкидей мисалы үчүн бир эже жагып өзгөчө айымдарга
восхищение, комплимент айтканды үйрөндүм. Вот эми мен тескерисинче азыр ошого басым жасайм. Ой, мен жөнүндө элдер айтсам эмне деп айтышым керек деп ойлонбойм мен. Потому что чынын айтайын, апакем менде жалгыз. Менин апам мен жашоомдогу нерселерди эле билсем ошол жетет. Жеңем эмне деп ойлойт, менин коллегаларым эмне деп ойлойт, анан тиги ким менен жүрүп атат деп айтат, вообще башым оорубайт. Түшүнөсүзбү ушуга? Апам билет, апам добро берип атабы, все, мага ошол жеткиликтүү да. Эң эски апам жүрөгү оорубасын, агалгандардын иши да болбосун деп эле коем да, мындайча айткандачы. Тескерисинче жакшы жака, бирөөгө жакшы сөз айтканды үйрөнүү, бирөөгө жакшы мамиле кылганды үйрөнүү, ошолорго көбүрөөк басым жасап аткан учурда эми жаш болгондон кийин. Буга чейинки келген коногубуз сизге суроо узаткан. Кыргыз киносунун минустарын айтып бериңиз. Анан ошону кантип плюска айлантса болот дейт. Кыргыз киносунун эң эле башкы минусу менин оюм боюнча бир китеп окуп алып эле мен режиссер болом дегендер. Бул биринчиси, экинчиси ГВТ сонункенде жаңы эле айтып кеткендей, ГВТ сонункенде бирөөнү чакырышат, анысы полный провал кылат кинону. Анан эмне болот? Биздин кинолор начар тартылып атат деген сөз ошондон чыгат. Эмне үчүн актерлор актердук кесипти окуйт эгерде алар барып каяктагы бир жөн эле ТикТоктогу бир кызды киного тарта турган болсо, например. Менин оюм боюнча ар бир кесиптин өзүнүн профессионалдуу бир кесипкөй бирөөсү болот да, туурабы? Мисалы үчүн сиз жасаган тамакты Айбек байке жасай албайт да деген сыяктуу. Балдар сиздин колуңуздан тамак ичкиси келет дегендей да. Мен деле ошентип ойлойм. Мисалы үчүн көрүүчү профессионалдуу актерлор менен качественный кино көргүсү келип атса, биз каяктагы TikTok, каяктагы көбүнчөсүнө тийип кетпесин, жакшы ойногондору да бар. Актердон ашыра ойногондору да бар. Ал жакка эч кандай сөз тийген жок, бирок бар. Өзүм слабыймын, бирок чакырып атат, барып кое берейинчи дегендер бар. Ошолор өзүнүн жумушун кылса, чыныгы ушул актердук чеберчиликти аяктагандар биз өзүбүздүн жумушубузду кылсак, бирөөбүздүн жумушубузга мурдубузду тыкпасак, мен ошентип ойлойм да. Кино. Сырттан көргөн адам мынтип эле ойноп коюптур дегендин болбосо, билип эле атпайсызбы кандай кыйынчылыктан өтүп, кандай актерлор керек болсо, ушундай сакал менен ойнойм деп бир жыл сакал өстүргөндөр бар, мисалы үчүн. Аякта сакал өстүрүп бир актерибиз кыйналып атса, бирөө TikToктон келип эле тя болуп кетип калып атат, мисалы үчүн. Ошондон анан биздин кыргыз кинонун качествосу бузулуп атат. Актерлор өз кесибин кылса, блогерлер өз кесибин кылса, бийчилер өзүнүн кесибин кылса, менимче кинодо минус болбойт эле. Анан режиссер болуп атам деп эле кыйын болбосо. Кыйын боло бербей, изденип чыныгы режиссердой болуп, сага чыныгы керектүү нерселер менен келип, анан сен менен иштешсе, бизге агайыбыз айткандай, мен силерди үйрөтөм деп келбейм, мен силерден сабак алайын, силерден үйрөнөйүн деп келем деп айтчу да. Силерге сабак берем деп туруп, келип туруп, силерден сонун нерселерди алам депчи. Ар бир адам партнер болуп бири-бирине келгенде, бул эле үйрөнүп кетпеш керек, экөө бири-бирине бир жакшы нерсе калтырганга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн режиссер бизге эле үйрөтпөстөн, биз да режиссерге үйрөткөндөй, биз дагы изденип, биз дагы окуп, биз дагы чокуп, биз дагы мындай кичине тилибиз орусча айтмакчы подвешенный болуп турсак, кандай кино өнүгүп эле келатат, бирок Кыргызстанды өнүк турсак, ошо менен биргеликте. Ар бир адам өзүн колго алып, ар бир адам аракет кылса, тармагында мыкты болсо, ошол эле. Акыркы суроо берейин. Кыялыңдагы кайсы проект, ким менен, кайсы образды жаратканын кыялданасың? Кайсы проект болгондо, кандай же болбосо проект? Боевик болсо деп недавно эле Сапар байке менен сүйлөштүм. Боевик болсо, ошо башынан аягына чейин бир мушташкан кыз болсо, удобно кийинип алып эле, билбейм, колдунда бир нерсе болбой чыгып мушташкан болсо, ошол героиня кыялда бар. Андан сырткары бир исторический аттын үстүнөн түшпөгөн, жакшынакай кыргыз элечеги менен, мындай бирөөнүн апасы болбосо да бирөөнүн кызы болуп, апасы болгуча дагы бир 10 жыл бар, буюрса. Ага чейин ошо бир жакшы тарыхый, жакшы режиссер менен, жакшы актерский состав менен бир тарыхый тасма, анан бир жакшы мушташкан бир кыз болсо, боевик. Биздин кийинки коногубузга суроо узатып койсоң, биз ошол кийинки келген конокко беребиз. Эмки коногуңуздар Айым болобу, Мырза болобу? Камчы Сарбаев байкемдин Боз салкын тасмасындагы келинчеги менен Гүлжамал эже менен урушкан жерин
туура берсе. Продюсер болобу, режиссер болобу, ушул жерден өзүн актер сезип, камчыбай экенин образын чагылдырып берсе. Татаал болуп калат го, Татаал болбойт. Өзү кыйын болбойт туурасын деп. Кыйын боло беришет го калп эле. Ошону көрөлү да кыйын экен. Канчалык деңгээлде кыйын экен. Макул. Ушун менен кинохана подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Таазимге ийгилик каалайбыз. Бизге катталыңыздар, бар болуңуздар, саламатта болуңуздар.